Эмесе парламенттин функциясы жөнүндө сөз кылып кетели. Бүгүнкү күндө политологияда парламенттин негизги 4 функциясын белгилеп жүрүшөт. Биринчиси бул парламент өкмөттү курайт жана өкмөттү таркатат деген функциясы. Экинчиси болсо бул парламент өкүлчүлүк кыла алат, өкүл боло алат деген функциясы. Башкача айтканда парламент эл тарабынан шайланып, элдин өкүлү боло алат, элдин атынан сүйлөгөнгө укуктуу деген экинчи маанилүү функциясы. Үчүнчү функциясы болсо парламент мыйзам чыгарат деген нерсе. Мындайча айтканда парламент мыйзамдарды кабыл алып, мыйзамдарды бекитип, ошол мыйзам парламент акыркы сөзүн айткандан кийин ишке ашат деген нерсе. Ал эми төртүнчүсү болсо эң маанилүү бул парламенттин өкмөттү көзөмөлгө алган функциясы. Башкача айтканда өкмөт дайым парламенттин көзөмөлүндө болуп, парламентке жооптуу болот деген нерсеси. Эми бул 4 нерсени жөнүндө сөз кылып кетели деталдуу. Бул өкмөттүн куралышы, таркашы, өкүлчүлүк кылуусу, мыйзам чыгаруусу жана парламенттин өкмөткө карата кылган көзөмөлү. Биринчиси, парламентаризмди тандаган өлкөлөрдө парламент өкмөттү түзөт, таркатат деген чоң функцияны аткарат. Парламентаризмде өкмөт түзүлүшү үчүн парламенттин макулдугу керек болгон учур көп. Ошол эле учурда дээрлик бардык өлкөлөрдө парламент ишенбөө добушу аркылуу өкмөттү кеткенге да мажбур кыла алат. Бул касиет өзгөчөлүк, же болбосо президент эл тарабынан шайланып, бирок парламент аны кызматтан кетире албаганы менен принципиалдуу жана фундаменталдык айырмачылыкты көрсөтүп турат. Англия, Австралия, Канада, Жаңы Зеландияда 2 чоң партиялуу системанын астында парламенттик көпчүлүктү түзгөн партия жалгыз эле премьер-министрди тандап, жаңы өкмөт кура алат, же болбосо пайда болот. Дагы бир жагы, пропорционалдык системаны тандаган Европанын материктик бөлүгүндөгү өкмөттөрдө парламент өкмөттү түзүүсү башкачараак болот. Буларда майда партиялардан турган көп партиялуу система орун алып, өкмөттүн куралышы партиялар аралык өз ара сүйлөшүү жолу менен жүрүп, сүйлөшө алышкан партиялардын коалициялык өкмөтүн түзүшөт. Андан сырткары коалициялык бийлик бузулган учурда да кайрадан шайлоо өткөрүшпөй эле жаңыдан партиялар аралык биригүү аркылуу жаңы өкмөттү курашат. Ага ылайык Европанын материк бөлүгүндө болсо, согуштан кийин шайлоодон да өкмөттүн саны көп байкалган. Парламентаризмде парламент өкмөткө ишеним көрсөтпөй турган болсо, өкмөт биринчи таркап, парламент жаңы өкмөттү тандайт. Экинчи, парламентти таркатып, жалпы элдик шайлоону жарыялайт деген 2 тандоонун бирин аткарышы керек болот. Өкмөт парламентке көз каранды болгондуктан, ар дайым парламенттин ниетин эсинен чыгарбоого тийиш. Дагы бир жактан караганда, парламенттеги өкмөттүн парламентке болгон көз карандылыгы өкмөттүн да парламентти таркатуу укугуна ээ болуусу өз ыңгайындагы убакытка карап шайлоону чакыра алышы 2 тараптын балансы сакталган деп айтса болот. Өкмөттүн популярдуу учурун карап парламентти таркатып, шайлоону өткөргөндү жактырат. Ага ылайык парламенттик өлкөлөрдө шайлоого чейинки мөөнөт мыйзамда каралган жана бекитилген мөөнөттөн кыска экени кадимки көрүнүш деп эсептелет. Аягында парламентаризмде мыйзам чыгаруу өкүлчүлүгүнүн өкмөттүн тагдырын калчай алган укугу жана өкмөттүн да мыйзам өкүлчүлүгүнүн тагдырын калчай алган укугу аркылуу экөөнө тең баланс сакталган. Экинчиси, элдин өкүлү болуу функциясы парламент үчүн эң маанилүү функциялардын бири деп каралат.
Бул функцияга ой билдирүү функциясы, expressive function жана атуулдар менен өкмөттүн ортосундагы ортомдук функция да кирет. Биринчи функциянын мааниси эмне дегенде атуулдардын коомго тиешелүү маселелерге болгон пикирин билдирүү болуп эсептелет. Бул функция Джон Стюарт Милл жана Уолтер Бажеот тарабынан парламенттин функциясы деп каралып келген. Экинчи ортомчулук функция болсо депутат шайлоо участогу үчүн бюрократияга же болбосо мамлекеттик органга лобби кылат, жасайт. Мисал катары депутат өкмөттүн коомдук иштерин өз шайлоо участогуна алып келиш үчүн мамлекеттик органдарга өз активдүүлүгүн таңбалайт же көрсөткөнгө аракет кылат, же болбосо министрликтердин же агентчиликтердин ишинин натыйжасына атуулдардын нааразылыгын жеткирүү иштерин айтсак болот. Акырында өкүлдүк стилге делегаттык модель жана ишеним модели деген эки стилди айтсак болот. Делегаттык модель деп депутатты шайлаган кишилердин оюна толугу менен дал келип, алардын оюнда иштеп берүү үчүн айтабыз. Оюнда иштеп берген учурун айтабыз. Беркиниси болсо ишеним модели деп депутат өз ишенимине, түшүнүүнө карап же таянып, элдин кызыкчылыгына өкүлчүлүк кылган учурду айтабыз. Үчүнчү функциясы парламенттин мыйзам чыгаруучу функциясы. Негизинен бул функцияны анын негизги функциясы деп карашат. Лок Монтескью деген саясий ойчулдар мыйзам чыгаруу парламенттин маңызы деп эсептешкен. Деген менен бүгүн мыйзамдардын маңызы экспертизалык ишке айланып, административдик аппарат проекттерди сунуштап, парламент аны жактыруу менен гана алек болуп калды деген пикир бар. Чын-чынына келгенде парламенттик өлкөлөрдө мыйзамдын проекттерин дээрлик өкмөт сунуштап, парламенттин сунуштаганы абдан эле аз болуп баратат. Ошентип, өкмөт сунуштаган мыйзамдардын проекттери мыйзамга айланып, парламент сунуштаган проекттердин мыйзамга айланган күнү сейрек учурай турган болду. Нельсон Полеби парламенттин мыйзам чыгаруу функциясынын дараметине, күчтүү же алсыздыгына же бечелдигине карап, трансформативдүү модельди парламент жана сахна театр же болбосо арена моделиндеги парламент деп эки түргө бөлгөн. Трансформативдүү модели деп мыйзам проектисин жазып же жасап, оңдоп, аны мыйзамга айландыра алган жөндөмү бар парламентти айтабыз. Берки сахна моделиндеги парламент деп саясий системадагы негизги саясий акторлор же болбосо фигуралар өз ара алака түзүшкөн коомдук аянтчаны айтабыз. Бүгүнкү коомдо полисилерге тиешелүү эксперттик билими барлар деп бюрократия же болбосо мамлекеттик органдар каралган үчүн саясатчы депутаттардан да ашып түшчү саясий чечимдерди кабыл алууда бейформал күчкө ээ болуп баштаганы проблема жаратып атат. Бул проблем бир четинен парламентте колдонулуучу комитет практикасы аркылуу чечсе болот. Башкача айтканда, парламенттин ишин спецификасына карап комитеттерге бөлүштүрүп, тапшырып, ошол жол аркылуу өздөрүнүн да эксперттик билимин мыйзам чыгаруу жөндөм дараметинен да көтөрө алат. Аягында парламенттин мыйзам чыгаруу функциясынын дарамети тууралуу айтып атканда, парламентаризм менен президентализмдин айырмасына көңүл буруу керектиги белгилеп кетиш керек. Административдик бийлик менен мыйзам чыгаруу бийлиги тирешип турган президентализмде мыйзам чыгаруу бийлиги парламентке тиешелүү жана таандык болуп, чынында парламент мыйзам чыгаруу процесстеринде активдүү ролду ойнойт. Башка жактан алганда, административдик бийлик менен мыйзам чыгаруучу бийлик эр шаркакта иштеген
парламентаризмде өкмөт парламенттеги көпчүлүктүн же болбосо коалициянын комитети катары каралып, өкмөт мыйзам чыгаруу процесстеринде чоң ролду ойнойт. Сартори деген саясаттануучу айтмакчы, парламентаризм функциясын аткарган сайын парламенттин ролу кичирейип, өкмөттүн ролу чоңойот деген парадокс бар. Бул деген нерсе парламентаризмди тандаган өлкөлөрдө бийликтеги партиянын чечимдери парти дисциплин менен өкмөттүн ниети мыйзамга айланып ишке ашуусун гарантия кылгандыктан деп түшүндүрүлөт. 4-чү функциясы катары өкмөттү көзөмөлгө алуу функциясы деп каралат. Парламенттин өкмөттү көзөмөлдөө же болбосо кармоо куралы катары 1. Суроо жана түшүндүрмө берүүсүн талап кылат. 2. Парламенттин ар бир комитетин 3. Өкмөттүн бардык органдарын көзөмөлдөп туруп үчүн түзүлгөн комитет системасын айтууга болот. Парламенттик өлкөлөрдө парламенттин өкмөттү көзөмөлдөп туруучу куралы же механизм катары суроо жана түшүндүрмө берүү талабы чоң роль катары каралат. Суроолорго жараша депутаттар же болбосо парламентарийлер өкмөттөн информация гана ала албастан, өкмөткө абдан ыңгайсыз суроолорду берип, өкмөттү жарга такай алат. Андан дагы түшүндүрмөнү талап кылып, жөн гана суроо бербестенден айырмаланып, депутаттардын көпчүлүгүнүн талабына карап, премьер-министр жана министрлер дискуссиянын жана жемелөөнүн объектине да айланышат. Андан сырткары парламентаризмби же президентализмби экөөндө тең парламенттик комитеттер ар бир өкмөттү көзөмөлгө алууда чоң ролду ойношот. Ар бир комитет өкмөттүн кылык жорук жүрүм турумуна карап түшүндүрмө талап кылып, өкмөттүн полиси же саясатын жөнгө салып, парламентке же өкмөткө кеңеш берет. Аягында болсо бир нече өлкөлөрдө, мисалы Германия, Англия, Дания, ар бир министрлик, агентчилик, комитет, кызмат же фонддорду көзөмөлгө алуу максат кылган комитеттер түзүлгөн. Ал өлкөлөрдө парламент ал комитеттер аркылуу өкмөттүн жүрүм турумун көзөмөлгө алып турушат.